Саламатсызбы, урматтуу Гүлүбү айым, урматтуу угуучулар жана көрүүчүлөр. Биз өткөнкү окуубузда илимий изилдөөнүн методдору, жалпы эле методдор жөнүндө сөз кылдык эле. Албетте, ал илимий изилдөө методдору бул жалпы илимге тиешелүү методдор, бирок деген анын табигый илимге, так илимге, гуманитардык илимге иштелген методдордун айырмачылык жактары бар да. Ошондуктан бүгүн биздин подкастыбызга биология илимдеринин доктору, профессор Гүлбүбү Курбанбекова эжебизди чакырдык эле. Эже келип бергениңиз үчүн, эжеке, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анан кийин биз кызыккан суроо ушу жалпы илимий изилдөөлөрдөн айырмаланган биология илиминдеги изилдөө методдору жөнүндө кичине айтып берсеңиз бизге пайдалуураак болот. Рахмат. Рахмат подкастыңызга чакырганыңызга, жакшы иштер жасап атыпсыздар. Ишиңерге ийгилик каалайм. Эми жанакы сиз айткандай, биздин бу табигый так илимдерде өзүбүздүн изилдөө ыкмаларыбыз башка багыттардыкынан айырмаланып турат. Билесиздер, бизге так маалымат керек, доказательный базанын так болушу керек, туура болушу керек. Биологияда айрыкча биздин иштерибиздин баардык изилдөө иштерибиз эксперименталдык иштер менен коштолот. Балдарды дагы ошого үйрөтөбүз. Ыкма дегенде биз ушул эксперименталдык методдорду колдонуу жолу менен балдарга туура маалымат алганга үйрөтөбүз. Эми жалпысынан методдор көп да. Бул методдордун баардыгы биологияда багыт боюнча бөлүнгөн. Бирок бир эле эмес, бир канча метод, бир канча протокол менен иштеген учурларыбыз болот. Бирок ошолордун баардыгын тең балдар дагы биз дагы билишибиз керек, кандай критерийлер менен биз бул методдорду колдонушубуз керек дегенде. Ошондо биз маанилүү бир 3-4 критерийне жооп берген методдорду тандайбыз. Бул биринчи методдун сөзгүчтүгүнө карайбыз. Себеби биз кээ бир учурларда өтө эле мындай минималдуу миллиграмм, микрограмм деген концентрацияларды издеп калабыз. Биринчиден, экинчиден ыкманын тактыгына так биз маалымат алышыбыз керек, тууралдыкпы, туура эмес алдыкпы деген. Үчүнчүдөн бул жеткиликтүүлүгүнө ыкманын баардык нерсе ушул ыкманы жүргүзүүгө жеткиликтүүбү, жокпу деген суроону да биз абдан көңүл бөлүп карайбыз. Анан төртүнчүсү бул трудоемкость, эмгекке сыйымдуулугу деп коебузго. Мына ошого да карайбыз, муну канча саатта жасай алабыз, канча мүнөттө жасай алабыз деген суроолорго биз көп көңүл бөлүп анан иштейбиз. Бул табигый илимдердин методдорунун айырмачылыгы ушунда болуш керек деп ойлойм. Себеби бизге так маалымат болбосо биздин макалаларыбыз, башка иштерибиз жакшы журналдарга жарыкка чыкпай калат. Ошондуктан ушул критерийлерге жооп берген ыкмалар менен иштешебиз. Ошо сиздин айтканыңызга караганда биология илимин көбүнчө мындай жандуу процесс, жандуу нерселер менен изилдөө болуп эсептелет экен да. Ошондуктан албетте илим баардыгында эле тактык талап калат. Эми өзгөчө сезимтал болгон үчүн сиздердики өтө эле такта. Ошон үчүн так илимдер деп атпайбызбы? Туура айтасыз. Себеби биз биологиялык объектилер менен иштейбиз да. Биологиялык объекттердеги процесстердин жүрүшүн жана башка кайсы бир критерийлери менен аныктоо баардыгы так болуш керек да, өтө так болуш керек. Анан Гүлбүбү айым, мен кызыккан суроо азыркы ушул аламдашуу мезгилинде учурдагы бир классикалык методдордон айырмаланган жаңы методдор менен да иштеп атасыздарбы? Жаңы методдорду колдонуп атасыздарбы? Эми жаңы методдор дегенде туура, бул айрыкча медицинада, биологияда билесиз, мен айткан биологиялык объектилердин организмдин деңгээлинде изилдөө болот, ткандык деңгээлде болот, клеткалык деңгээлде болот. Мына азыр дүйнө жүзүндө аламдашууда ушул адамдарды кызыктырган көп суроолорго жооп бере турган жанакы биздин генетикалык маалыматты камтыган молекулалар менен иштөө ыкмалары аябай кандай кеңири жайылып, биз дагы ошолорго басым кылып изилдөөлөрүбүздү жасап атабыз. ДНК, мисалы үчүн ушул генетикалык маалыматты камтыган ДНКнын изилдөөлөрүн, ДНКны ушу бөлүп алуу, изоляциялоо, аны баарды тазалоо, андан кийин ошонун ичинде бир гендин бөлүгүн кароо, же болбосо жанакы жалпы геномдук анализ, бир өсүмдүктүн же тигирекил жаныбарлардын геномдук анализин жүргүзүүчү азыр жакшы ыкмалар бар. Биздин биология бөлүмү дагы мына ушул багытта жакшы алгылыктуу иштерди алып барып атабыз. Себеби биздин өзүбүздүн лаборатория бар азыр, молекулярдык генетика, биотехнология дегенде балдарыбыз бул жаатта дагы
ушул иштерди жасап атышат. Гүлбайым, биология илимдеринин изилдөө методдору толтур эле экен, аны өзүбүзчө сүйлөшпөдүкпү. Анан ошонун ичинен негизгилерин айтып бердиңиз. Сизге ушул подкастыбызга келип атайын ушул угуучулар, көрүүчүлөр үчүн ушул подкастта баалуу маалыматтарды айтканыңыз үчүн сизге терең ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Сизге дагы рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз биология илиминдеги изилдөө методдорунун өзгөчө, жалпы илимдердин изилдөө методдорунан өзгөчөлөнгөн жагын Гүлбү айымдан жакшылап дагы тактап билип алдык. Силерге пайдалуу болот деп эсептеймин. Кийинки окуубузга чейин көрүшкөнчө дейм дагы. Анан саламатта калыңыздар. Эсен калыңыздар.